Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Ачууланып, кызуу кандуулук калтырбагыла муфтият элди сабырдуулукка чакырды. Муфтият элди коомдо катталган окуяларга кызыккандуулук жана ачуулануу менен реакция кылбай сабырдуулук менен акылмандыкты көрсөтүүгө чакырды. Эгерде кимдир бирөө мыйзам бузуп кылмыш кылган болсо, чара көрө турган мамлекетибиз бар. Баарын мыйзам жана абийир алдында тескей турган укук коргоо органдарыбыз бар, деди Кыргызстандын мусулмандарынын дин башкармалыгы. Мекеме окуяга кара санаган күчтөрдүн чыгымы да себеп болушу мүмкүн экенин белгилеген. Эсиңиздерге салсак, 17 май күнү кечинде Бишкекте чет элдиктер жашаган мейманкананын жанына 200 адам чогулган. 13 майда бул жерде чет элдиктердин катышуусунда мушташ болгондугу маалымдалган. Топтолгон адамдарды милиция кызматкерлери курчап, өзүн агрессивдүү алып жүргөн 50 кишини кармап, кийин кайра кое берген. Түнү огондо чогулгандардын саны көбөйүп, 1000ге чейин жеткени айтылган. Алар менен Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси сүйлөшүү жүргүзүп, топтолгондор таңга жуук тарашкан. Буларда мушташка катышканын делип, чет элдик 3 жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилгени белгилүү болгон. Алар Кыргыз элинен кечирим сурап, жоопкерчилик тартууга даяр экендигин билдиришкен. Учурда Ордо калаада абал туруктуу экенин, ийин белгилеп, кырдаал толук көзөмөлдө экенин айтууда. Саламаттык сактоо министрлиги баш алмандыктан 29 киши жабыркаганын кабарлаган. Маттуу мекенде ширетмен тиркемеси жакшы мүмкүнчүлүктөрдү жарыялап жатат. Эгерде сизде ширетүү цехиңиз болуп, кайсы бир товарды өндүрүп келсеңиз, мындан ары ширетмен тиркемесине жайгаштырып, товарыңызды сатууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ошондой эле курулуштарга жакшы ширетүүчүлөрдү ширетмен тиркемесинен табууга болот. Ал үчүн ширетмен тиркемесин Google Play'ден же App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. А эгерде автоунааңыз бузулуп, уста издеп жаткан болсоңуз, дал ошол ширетмен тиркемесинин иштөө принциптеринде эле автомен тиркемесин көчүрүп алып пайдалансаңыз болот. Автомен тиркемеси аркылуу автоунаа усталарын оңой тапканга, алардын түрлөрү же тажрыйбасына карап, автоунааңызды оңдотуп алсаңыз болот. Кененирээк маалыматтарды төмөндөгү Instagram баракчадан же сайт аркылуу таанышсаңыздар болот. Камчыбек Ташиев түндө болгон окуяда провокация кылгандар болду. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Бишкек шаарында түнү чет элдик жарандар менен жергиликтүүлөр ортосунда чыккан чыр боюнча чукул билдирүү таратты. Ал Бишкекте түнү 700гө чукул жаштар топтолгонун, алар өлкөдөгү мыйзамсыз миграция менен күч органдары жакшыраак күрөшүүсүн талап кылганын билдирген. Ошондой эле ал кайрылуусунда мамлекеттик органдар мыйзамсыз миграция менен күрөшүп келгенин, буга чейин эле миңдеген Бангладеш жарандары депортацияланганын айтып өттү. Андан сырткары түнү Бишкекте болгон окуяда көпчүлүктүн арасында провокациялык аракеттерге барууга аракет кылгандар болгонун, айрымдары куралда көтөрүп жүргөнүн айтып, алар кармалганын билдирди. Кайрылуусунун аягында бул окуяны саясий өңкүккө бурууга аракет кылгандарга чара көрүлөт деп эскертти. Тышкы иштер министрлиги деструктивдүү күчтөр атайылып калп маалымат таратууда. Чет элдик жымыкаларда, социалдык тармактарда, өзгөчө Пакистанда деструктивдүү күчтөр Бишкектеги түндүк абал боюнча атайылып калп маалыматтарды соц тармактарга таратышууда. Бул тууралуу Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги билдирди. Мекеме Бишкекте абал тынч, толугу менен көзөмөлдөө экенин маалымдайт. Коопсуздук менен туруктуулукту камсыздоо үчүн бардык тиешелүү чаралар көрүлгөнүн белгилеген. Тышкы иштер министрлиги жалпыга маалымдык каражаттарынын өкүлдөрүнөн, блогерлерден жана чет өлкөлүктөрдөгү кесиптештеринен расмий такталган маалыматтарды гана таратууну өтүнөт. Эске салсак, 17 май күнү кечинде Бишкекте чет элдиктер жашаган мейманкананын жанында 200 адам чогулган. 13 майда бул жерде чет элдиктердин катышуусунда мушташ болгондугу маалымдалган. Топтолгон адамдарды милиция кызматкерлери курчап, өзүн агрессивдүү алып жүргөн 50 кишини кармап, кийин кайра кое берген. Түнү огондо чогулгандардын саны көбөйүп, 1000ге чейин жеткени айтылган. Алар менен Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси сүйлөшүү жүргүзүп, топтолгондор таңга жуук тарашкан. Буларда мушташка катышкан делип, чет элдик 3 жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилгени белгилүү болгон. Алар Кыргыз элинен кечирим сурап, жоопкерчилик тартууга даяр экенин билдиришкен. Пакистандын премьер-министри түндө Бишкекте болгон окуя боюнча үн катты. Пакистандын премьер-министри Шахбаз Шариф түндө Бишкекте болгон окуя боюнча үн катты. Ал билдирүүсүн социалдык тармактагы баракчасына жазган. Бишкектеги пакистандык студенттердин абалына терең тынчсыздануудамын. Пакистандын элчисине бардык зарыл жардамдарды көрсөтүүнү тапшырдым. Менин кеңсем элчилик менен байланышта болуп, кырдаалга көз салып жатат, деп жазды Шахбаз Шариф. Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев Пакистандын өлкөдөгү элчиси Хасан Али Зайгам менен жолугушкан. Имангазиев Зайгамдан пакистандык массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө тастыкталбаган маалыматтарды таратпоону түшүндүрүүнү өтүнүп, кырдаал Кыргызстандын компетенттүү органдарынын көзөмөлүндө экенин билдирген. Жоокерлерди сатуу боюнча иш сотко өттү. Айыпталуучулар камакта эмес.
жоокерлерди сатуу боюнча кылмыш иши сотко өткөрүлдү. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине башкы прокуратуранын маалымат кызматы билдирген. Көзөмөл органынын маалыматы боюнча иш боюнча 2 аскер кызматкери айыпталууда. Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасы иликтөөсүн жыйынтыктады. Айыптоо Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин адам сатуу беренесинен кызматынан кыянаттык менен пайдалануу беренесине өзгөртүлдү. Учурда ишти Ала Мүдүн райондук соту кароодо дешти. Башкы прокуратурадан Спутник Кыргызстан агенттигине ишенимдүү адамдар аркылуу белгилүү болгондой ишке айыпталып жаткан 2 адам тең чет өлкөгө чыкпоо тилгатын жазышкан. Эсиңиздерге салсак, өткөн жылдын декабрь айында Кой Таш айылында жайгашкан номер 7389 аскер бөлүгүнүн командири менен чогуудагы 2 киши жоокерлерди сатууга шектелип кармалган. Командир тамак чыгарган заводко 12 жоокерди мыйзамсыз ишке орноштурганы айтылган болчу. Алдын ала маалыматтар боюнча жоокерлердин иштеген акысын командир өзү алып турган. Аскердик прокуратура текшерүү жүргүзүп, жыйынтыгында кылмыш жаза кодексинин 166 беренеси адам сатуу боюнча иш козголгон эле. Ушунча акча чогулуп калды, дагы $21,000 чогулуп калса мен баламды алып чыгат элем. 24 саат балам жанында отуруп, өзүм деле жүрөгүм болбой баратат. Ушу балам кичине отуруп, басып эметип кетсе деген үмүтүм чоң. Ушуну үйлөнтүп, ушунун балдарын жетелейин деген. Мен ишенем, мындан оор сыноолордон өттү балам. Дагы эле болсо күчтүү. Бул орунда жеңип чыгабыз, Аллахым буйруса. Ошо кыргыз эли мен дагы суранып кетем. Колуңуздардан келген жардамыңыздарды берип коюңуздар. Азыр биздин убактылуу Сбербанкыбыз блокко түшүп калып, азыр Тинькофф ачылды. Данияр С деп чыгат. Эм банкым болсо Чынаркүл М деп чыгат. РСК банк элдик банкте өзгөртүлүп мамлекеттик ипотекалык компанияга көмөктөшөт. РСК банк расчетная сберегательная компания, эсептешүү сактык компаниясы, ачык акционердик коому элдик банк деп өзгөртүлөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Facebooктагы баракчасына жазган. Мамлекет башчы үй жайы жок жарандарды турак жай менен камсыздоо иш аракеттеринин алкагында мамлекеттик ипотекалык компания менен РСК банкын бирге иштетүү чечими кабыл алынганын, аны менен чогуу банк башкача аталышта иштөөгө өткөрөөрүн билдирди. Бул маселеде жардам бериш үчүн мамлекеттик РСК банкы менен мамлекеттик ипотекалык компания өнөктөш кылды. 2 апта ичинде РСК банкы элдик банк болуп аталышы өзгөртүлөт. Жөнөкөй мисал менен түшүндүрсөм, сиз тандаган батир $60,000 бааланып жатат дейли. Сиздин колуңузда $20,000 бар. Кезексиз батир алыш үчүн МИКке $30,000 беришиңиз керек. Батирге жетпей жаткан $10,000 сизге элдик банк, РСК банк 5 жылга чейинки мөөнөткө 10% жылдык үстөк менен берип турат. Коммерциялык банктар 19% жылдык үстөгү менен беришет. Эң башкысы, элдик банк берген кредити үчүн күрөө, залог талап кылбайт. Күрөөсүз, бюрократиясыз эле берет. Алгачкы 5 жылда элдик банктан алган каражаттан кутуласыз. Андан кийин МИКтин калган 50%-ын төлөйсүз деп жазды Жапаров. Президент бул механизм октябрдын ортолорунан тартып иштей баштай турганын, муну үчүн банк жана банк ишмердүүлүгү жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү зарыл экенин, тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга илингенин белгилейт. Ал үй алууну каалагандарды ага чейин аталган банкта эсеп ачып, каражаттарын чогулта берүүгө чакырат. Президент Садыр Жапаров 13 мартта кол койгон жарлыктын негизинде мамлекеттик ипотекалык компания президенттин иш башкармалыгына өткөн. Ага чейин ипотекалык компания министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин карамагында болчу. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын директору Алмамбет Шыкмаматов февралда Жогорку Кеңештин элдик фракциясынын Бишкектеги көчмө жыйынында сүйлөп жатып, президент койгон тапшырманын негизинде компания келерки 2-3 жылда Кыргызстандын аймактарында 13.857 батир кура турганын маалымдаган. Президент Садыр Жапаров январда Facebooктагы баракчасына да аталган тема жөнүндө пост жазып, жарандарды социалдык батирлер менен камсыз кылуу жөнүндө жарлыкка кол койгонун кабарлаган. Анда мындан ары батир алууну каалаган бардык жарандар үчүн анын жарым баасын алдын ала төлөп үй алууга шарт түзүлөрү айтылган. Мамлекет башчы социалдык батирлер Кыргызстандагы 40 район борборунда, 32 кичи шаарда, 7 облус борборунда курула баштай турганын жазып, азыр салынып жаткан объектилердин тизмесин жарыялаган. Расчетная сберегательная компания, эсептешүү сактык компаниясы, ачык акционердик коому 96-жылы негизделген. 2008 жылдан бери РСК банк аталышына өткөн. Учурда анын уставтык капиталы 10 миллиард сомго жакын жана банктын 100% акциясы министрлер кабинетине карайт.
боомдо таш түшүрүлүп, жол жарым жартылай жабылат. Убактысы Бишкек Нарын Тооругар Туна жолунун 129 чакырымындагы боом капчыгайында ишканасы 20-24 май күндөрү кооптуу таштарды чүрүү иштери жүрөт. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасынан билдиришти. Маалыматка караганда иш күндүзгү саат 9:00-дөн 15:00-га чейин жүргүзүлүп, ийимдин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы инспекциясынын кызматкерлери тарабынан жол жарым жартылай жабылышы менен коштолот. Бул учурда унаа кыймылы бир тилкеге багытталат. Эгерде 30-40тан ашык унаа топтолуп калса, унааларды өткөрүү үчүн таш чүрүү иштери убактылуу токтотулат. Садыр Жапаров Кытайдын мамлекеттик кеңешинин вице-премьери менен жолукту. Президент Жапаров 18 майда Кытай Республикасынын мамлекеттик кеңешинин вице-премьери Лю Гочжунду кабыл алды. Бул тууралуу маалымат президенттин сайтына чыккан. Жолугушууда соода-экономикалык, транспорттук, логистикалык, инвестициялык тармактарда өз ара кызыкчылык туудурган эки тараптуу кызматташууну тереңдетүү маселелери талкууланган. Мындан сырткары Кыргыз-Кытай чек арасында кошумча өткөрүү пункттарын ачуу, авиакаттамдарды жакшыртуу жана биргелешкен инвестициялык фонд түзүү маселелери боюнча пикир алмашуу болгон. Президент Жапаров азыркы учурда Кыргызстандын Кытай менен мамилелери өз ара пайдалуу кызматташтыкты ыраттуу өнүктүрүү боюнча активдүү динамика менен мүнөздөлөрүн белгиледи. Мамлекет башчы Кытай Кыргызстандын негизги соода жана инвестициялык өнөктөштөрүнүн бири экенин айткан. Жапаров Бишкек Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин бир алкак бир жол демилгесин биринчилерден болуп колдогонун, аны жүзөгө ашыруу Кыргызстандын аймагында биргелешкен инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн негизги булак жана импульс катары каралып жатканын эске салган. Ал Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу эки өлкөнүн ортосундагы экономикалык өзара аракеттешүүнү сапаттык жаңы деңгээлге көтөрө турган эң ири транспорттук долбоор болуп калышы керектигин белгилеген. Өз кезегинде Кытайдын мамлекеттик кеңешинин вице-премьери Лю Гочжун жылуу кабыл алгандыгы үчүн Жапаровго ыраазычылык билдирип, ал белгилегендей өткөн жылы өлкөлөр ортосундагы соода көлөмү дээрлик 20 миллиард долларды түзүп, тарыхый көрсөткүчкө жеткен. Мамлекеттик кеңештин вице-премьери мындан ары ири Кытай ишканаларынын Кыргызстандын экономикасына инвестиция салууга үндөй турганын билдирген. Кытайдын мамлекеттик кеңешинин вице-премьери Кыргызстанга 17 майда келди. 18 майда ал Кыргызстандын министрлик кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен да жолугушкан. Лю Гочжундун сапарынын алкагында көзөмөл өткөрүү жайлары, соода, жүгүртүү, транспорт, курулуш, тоо-кен, билим берүү тармактарындагы маселелер боюнча кеңири сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, маданий программалар уюштурулары маалымдалган. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 2023-жылдын май айында Бейжиңге барып, Кытай Борбор Азия саммитинин алкагында Кытай Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен Кытайдын өкмөт башчысы Ли Цзян менен кездешкен. Кийин октябрда Ли Цзян Бишкекке расмий сапар менен келип кеткен.